11 bölüm. Ошентип мындай собол таштайм. Кудай өз элинен баш тарттыбы? Албетте, жок. Анткени мен да Ыбрайымдын тукумунан, Бенжамин уруусунан чыккан ысрайылдыкмын. Кудай тээ башынан эле өзү тандап алган элинен баш тарткан жок. Же силер ыйык жазууда Ильяс пайгамбар жөнүндө эмне деп айтылганын билген жок белеңер. Ильяс Исраил элине нааразычылык билдирип, Кудайга мындай деген эле: "Эгем алар сенин пайгамбарларыңды өлтүрүштү, курмандык жайларыңды талкалашты. Эми жападан жалгыз калган менин да көзүмдү тазалаганы жатышат." Кудай болсо ага кандай жооп кайтарды? "Мен өзүмө жалган Кудай, Баалдын алдында тизе бүкпөгөн 7000 жанды калтырдым." Бул азыр ушундай. Кудай ырайым этип тандап алып, аныкы бойдон калган бир аз жандар али да бар. Кудай аларды кылган ишине жараша эмес, өз ырайымы менен тандап алган. Антпесе анын ырайымы ырайым болбой калмак. Натыйжада эмне болду? Исраил элинин ичинен Кудай тандап алган бир азы гана эңсегенине жетип, калгандары болсо андан куру жалак калышып, катаалданышты. Ыйык жазууда айтылгандай, Кудай өзү тоотпос кылып аларды. Али да көзү туруп көрө алышпайт, кулагы бар болсо да уга алышпайт. Дөөт да мындай деген экен: "Өздөрү жайып койгон дасторкону, өздөрү түшчү тузак тордой болсун. Чалынып сазайларын алсын алар. Көздөрү караңгылап көрбөй калсын. Түйшүктөн түбөлүккө бүкүрөйсүн." Андай болсо собол таштайын. Бир мүдүрлүп ысрайылдыктар эми турбас болдубу? Албетте, андай эмес. Исраил кулаганда андан кызганыч туудуруу үчүн Кудай куткарылууну башка элдерге берди. Исраилдин кулаганы мүлдө дүйнөгө мынчалык көп бата алып келсе, алардын жоготконунан улам башка элдерге ушунча көп бата тийип отурса, анда Исраилдин толугу менен мурдагы калыбына келиши канчалык көп бата алып келмекчи? Азыркы айтаар сөзүм башка элден чыккандарга: мен башка элдерге жиберилген элчи болуп, өз кызматым менен сыймыктанам. Силерге кылган кызматым кандаштарымдын кызганычын туудуруп, бул аркылуу алардын кээ бири куткарылып калгысы бардыр. Анткени алардын четке кагылышы мүлдө дүйнөнү Кудай менен жараштырып койсо, алардын кабыл алынышынын натыйжасы кандай болмокчу? Бул өлүк болгондорго өмүр алып келет. Эгерде биринчи жабылган нан Кудайга багышталып адал болсо, анда андан калган камыр да адал болот. Эгерде дарактын тамыры Кудайга багышталып адал болсо, анда анын бутактары да адал болот. Бакта өскөн зайтун дарагынын кээ бир бутактары сындырылып, алардын ордуна жапайы зайтун кыйыштырылды. Бактагы зайтунга тамырлаш болуп, анын ширеси менен сугарылган жапайы зайтун бул силерсиңер. Андай болсо, жанакы сындырылган бутактарды карап мактанбагыла. Ал эми мактанган болсоңор, эсиңерге келгиле. Бутак болуп турган силер тамырды көтөрбөйсүңөр. Тескерисинче, ал силерди көтөрүп турат. Жанакы бутактардын сындырылып калганы бизди кыйыштыруу үчүн болгон дейсиңерби? Рас, алар ишенбеген үчүн сындырылып ташталган. Бирок силер да ишенгениңер үчүн эле кыйыштырылып турасыңар. Ушуну билип, бой көтөргөндөн көрө сак болгула. Кудай дарактын өз табигый бутактарын аябаса, кыйыштырылган силерди аяйт дейсиңерби? Ошентип Кудайдын мээримдүү да катаал да болорун байкагыла. Ал күнөөгө баткандарга катаалданып, силерге болсо, эгерде анын мээримдүү экенине дайыма ишенсеңер, өз мээримин төгөт. Антпесе силер да сындырылып ташталасыңар.
Ал эми ысрайылдыктар ишенбестигин калтырышса, кайрадан өз ордуна кыйыштырылат. Анткени Кудай аларды кайра кыйыштырып коюуга кудуреттүү. Эгерде Кудай силерди жапайы зайтун дарагынан кесип алып, дегеле мурда болуп көрбөгөндөй кылып, бак төскөн зайтун дарагына кыйыштырып койсо, анда жанакы сындырылган бутактарды өздөрү бир кезде өскөн даракка кайтаруу ал үчүн алда канча оңоюраак. Бой көтөрүп, акылдуу сунбасыңар үчүн, боордоштор, мен силердин бир купуя чындыкты билип алууңарды каалайм. Кээ бир ысрайылдыктар биротол эмес, башка элдердин баары Кудайга келгенге чейин эле тоотпос болуп калган. Ыйык жазууда айтылгандай, бүт Ысрайылдын куткарылып калышы мындай болот. Иерусалимден куткаруучу келет дагы, кайтарат Ысрайылды терс жолунан. Күнөөсүн алып таштап, алар менен мына ушу келишимди түзөмүн мен. Силер жакшы кабар угуп, куткарылып калышыңар үчүн ысрайылдыктар Кудайга душман болуп калышкан. Бирок ата бабаларын сүйгөн Кудай аларды да сүйүп, алар али да анын тандалган эли. Анткени Кудай кимге тартуусун ыроолоп, кимди тандап алаары тууралуу оюн өзгөртпөйт. Бир кезде Кудайга моюн сунбаган силер, алардын тил албастыгынан улам Кудайдын кайрымына ээ болуп турасыңар. Анын сыңары, азыр Кудайга моюн сунбай жатышкан алар да силерге окшоп бир күнү Кудайдын кайрымына ээ болушат. Себеби бардыгына кайрымдуулугун көрсөтүш үчүн Кудай бардыгын тил албастыкка туткундап койгон. Кудайдын байлыктары эбегейсиз. Акылмандык, билгичтиги не бир чексиз. Чыгарган бүтүмдөрү аңдап бүткүс. Кудайдын ойлоруна акыл жеткиз. Кудайдын акыл оюн барбы билген? Кимиси эгебизге кеңеш берген? Бирөөңөр карыз берип Кудайына, эгебиз бересеси барбы кимге? Анткени бүт бардыгы бир Кудайдан. Ал аркылуу ал үчүн жаратылган. Даңкталсын түбөлүккө Кудайыбыз. Амин.